Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жогу экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересечка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Кыздар көп чегет экен. Депутат Ташиев электрондук тамекиге тыюу салууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев Кыргызстанда электрондук тамекилерди сатууга тыюу салууну сунуштады. Анын айтымында электрондук тамеки чеккендер көбөйүп бара жатат. Соңку убакта жаштар, айрыкча кыз-келиндер арасында электрондук тамеки чеккендер өтө көбөйдү. Мындай каражаттар Кытайдан келет экен. Курамында кандай нерсе бар экенин эч ким билбейт. Белгисиз бир суюктуктар коюлган экен. Мындай зыяндуу заттарды көзөмөлгө алышыбыз керек, деди Ташиев. Депутат Саламаттык сактоо министрлиги оорудан сакайтуу менен эле алектенбей, алдын алганды дагы билиши керектигин айтты. Эртең оорулар массалык түрдө жайылса өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн. Андыктан мамлекеттик деңгээлде карап, Ички иштер министрлиги, Билим берүү министрлиги да кошулуп, телеканалдар менен биргеликте түшүндүрүү же тарбиялык роликтерди чыгарыш керек. Депутаттар дагы кеңешип, бир мыйзам даярдап, ушуга тыюу салсак деп ойлойм, деди элекүлү. Мындан сырткары Ташиев дарыканаларда тропикамид жана лирика деп аталган наркотикалык дары-дарыгердин Редсевичук сатылып жатканына тынчсызданды. Аны кыз-келиндер оңой эле алып, мурдуна куюп, жыттап, баңгизат катары колдонуп жатканын белгиледи. Саламаттык сактоо министрлигин ушул маселени да көзөмөлгө алууга чакырды. Булак Спутник эжи. Аялым айдаганды билбейт да. Бишкектеги чуулганды жол кырсыктын дагы бир видеосу тарады. Соц тармактарда Бишкектеги чуулгандуу жол кырсыгы катталган жерде тартылган дагы бир видео тарады. Видеонун унаанын үстүнө жабышкан бойдон кеткен эркек кишини көрүүгө болот. Ал аялы унаа айдаганды билбей тургандыгын айтты. Мен унаанын үстүндө болчумун. Башым айланып кетти. Түз эле келсем аялым айдаган бойдон кетти. Айдаганды билбейт да ал. Алдынан тоссом болбой, урган бойдон эле кетти, деди ал. Окуянын күбөлөрү анын мас экендигин айтышкан. Буга чейин соц тармактарда Бишкекте Honda Fit унаасынын жол кырсыгына кабылган видеосу тараган. Видеонун авторунун айтымында унаада аялы менен күйөөсү уруша кеткен. Аялы унааны айдап бара жатканда унаанын үстүнө күйөөсүмүн деген киши жабышып чыгып алган. Ушундай көрүнүш менен унаа бир нече аралыкка жүрүп барган. Жыйынтыгында айдоочу унааны башкара албай, унаа жолдун жээгине чыгып, мамыга урунган. Унаадан кулап түшкөн эркек киши дароо аялды кубалап жетип, аны сабап баштайт. Аларды айланадагылар ажыратып калышкан. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров балыкчыдагы аскердик машыгууга көз салды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 2-мартта Коргоо министрлигинин Балыкчы шаарындагы полигонунда пландалган тактикалык машыгууларга көз салды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Машыгуулардын жүрүшүндө Коргоо министрлигинин төзүмдүк бөлүмдөрүнүн чет жакадагы жана калктуу конуштагы мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөргө бөгөт коюп, жок кылуу боюнча көрсөтмөлөрү, практикалык аракеттери чагылдырылды. Бир нече эпизоддорго бөлүнгөн аракеттерди көрсөтүүгө 200гө жакын өздүк курам, 30га чейин автоунаа, бронетранспорттук жана атайын техника, замбирек жана минометтук артиллерия, армия жана аскердик, транспорттук авиациялык техника тартылган. Президент Садыр Жапаров Коргоо министрлигинин бөлүмдөрүнүн өздүк курамы көчүрмөн тапшырмаларды аткарууда, практикалык көндүмдөрдүн жана аскердик чеберчиликтин, аракеттердин ырааттуулугунун жогорку деңгээлин көрсөткөнүн белгиледи. Булак Супер Кежи. Кыргызстанда Каспий же Сбербанк сыяктуу санарип банк түзүү пландалууда. Евразиялык сактык банкын Каспий же Сбербанк сыяктуу санариптик кылып өзгөртүү пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматы белгилегендей, Жапаров Евразиялык сактык банкы АКнын 76%дан ашык акциясы финансы министрлигине карайт иши менен таанышкан. Ата мекендик рынокто чыныгы санариптик банк жок. Банктын санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагына берилишинде аны Каспий банк же Сбербанк сыяктуу кылып өзгөртүү максаты болгон. Банк секторун өнүктүргөн жаңы технологияларды активдүү түрдө киргизүү керек, деди Жапаров. Булак Спутник Кежи.
Мексикада көчө 5,7 балга жеткен жер титирөө миңдеген адамдардын үрөйүн учурду. Туркияда адам өмүрүн алган жер титирөөдөн дүйнө али өзүнө келе элек. Мексикада күчү 5,7 балга жеткен жер титирөө болду. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда, жер титирөө өлкөнүн түштүгүндөгү Ахаха де Хуарес шаарында катталган. Ал калаада 600 миңдей адам жашайт. USGS маалыматы боюнча очоктук тереңдик 87,7 километр. Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борборунун маалыматы боюнча 95 километр. ACE порталынын маалыматы боюнча жер титирөө тууралуу эскертүү системасы Ахака штатында иштеген жок, анткени ал дээрлик кесепеттерге алып келген эмес. Ошол эле учурда улуттук жарандык коргонуу башкармалыгы Твиттерде жер титирөө Табаско жана Чиапас штаттарында да сезилгенин жазды. Булак Назар Ньюс KG. Россиялык күчтөр украиналык сооттолгон аскердик техниканы жок кылды. Вагнер тобунун аскерлери Артемовск аймагынын түштүк тарабындагы жеке сектордагы украиналык аскер күчтөрдүн согуштук машинасын жок кылды. Бул туурасында РИА Новостиге камалоочу взводунун командири айтып берген. Ал эми жок кылуу кандай болгону агенттиктин Telegram каналына жарыяланды. Мурда атылып жүрбөй калган согуштук машинаны колдо алып жүрүүчү танкага каршы гранатометтун огу иштен таптагыр чыгарган. Вагнер тобунун камалоочу взводунун командиринин айтымына караганда, украиналык сооттолгон техника бир нече күн бою баш ийгендер турган позициядан аткылоосун токтоткон эмес. Мындан улам мага карата буктурма уюштурулган. Бул БМП өтө эле чектен чыгып кетти. Алдыңкы жактарга чейин бара баштады. Өрттөп салуу тууралуу буйрук болду. Кыязы биздин позиция жылганын билбей калган окшойт. Чектен чыгып эле алдыга кеткендиктен албетте күйгүзүп жибердик деп баяндаган ал РИА Новостинин кабарчысына. Булак Спутник KG.